2000-2008 жылдары Кыргызстандагы эң жогорку кызмат адамдары Ататүрк паркын менчиктештирип жаткан маалда Бишкек шаарынын депутаттары да жөн карап турган эмес. Шаардык кеңештин 30тан ашуун депутаты Октябрь райондук хакимияттын токтомунун негизинде Аламдүн дарыясынын жээгин ичара бөлүп алышкан. Азыр ал жер Бишкектин эң кымбат райондорунун бири. Бул Аламдын суусу. Мыйзам боюнча дарыянын ортосунан минимум 30 метр, же 50 метр, же 100 метр охранный зона болот да. Эч кандай курулуш болбош керек. Набережный. Башка өлкөлөрдө мындай набережный кылып прогулочный зона кылышат. 2004 жылы бекер жер алган депутаттардын арасында Бишкектин мурдагы мэри Эмилбек Абдыкадыров, мурдагы билим берүү министри Болотбек Купешов, парламенттин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдырасаков, мурдагы ректорлор Төлөбек Камчыбеков, Жумабек Тентиев дагы бар. Биз бул иликтөөнүн жүрүшүндө алардын тизмеси менен толук тааныштырабыз. Айрымдарына суроо да узаттык. Ошону эмне негизде алдыңыздар эле? Жалаң 34 депутат алган экенсиздер да жердичи? Сессиянын чечими чыккан, Горкой кеңештин сессиясы. Жалаң эле ушундай чоң килтейген особняктар. Өзүңөр көрүп атасыңар. Ушунун өз баасы эле $300,000 болот да. $500,000 жетет. Жердин баасын кошсо андан дагы ашып кетет. Укук коргоочу Калича Умралиева баа берип жаткан үйлөр Бишкектеги Каралаев жана Койбагаров көчөсүнүн кесилиши тарапка салынган. Бул жер Борборукладагы жакшы райондордун бири. Анткени суунун жээги ботаникалык бакчанын жаны, анын үстүнө шаарга да жакын. Бул жерде кимдин жашагысы келбесин. Google Earth программасын карай турган болсок, биз көрсөтүп жаткан тилкенин эң алгачкы сүрөтү 2005 жылы тартылган. Ошол маалда Аламдүн суусунун жээги бош турганын көрүүгө болот. 1 жылдан кийин алгачкы үйлөр салына баштаган. Жогорку кеңештин депутаттары жер алып атат ушундай жер зоналарда. А биз эмне кембиз деп Бишкек горкеңештин депутаттары өздөрүнө ушу жерлерди алып алган. Биякта жердин баасы канча деп ойлойсуз? Эми бул зеленкада жердин баасы ушу биз изилдөө кылганда 50,000 тегереги болду. Бир сотугу, э? Бир сотка. Ошондой Бирок бул жерди вообще бербеш керек да. Негизи? Негизи, себеби бул бияк тарап охранная зона. А бул баары жолдон баштап кайсы жол? Каралаев көчөсүн баштап. Ушунун баары генплан боюнча зеленая зона. Тиги 12 микрорайонго чейин. 2004 жылы 11 мартта Октябрь райондук хакимияттын номер 54 токтому чыккан. Анда 34 жаранга үй куруу үчүн Саякбай Каралаев көчөсүнөн жер бөлүп берүү чечими кабыл алынганы жазылып турат. Ага ошол учурдагы аким Бектен Баякеев кол коюп, тизмедеги ар бир адамга 7-8 сотуктан жер тиркетилген. Ошол 54 токтомдогу 34 адамдын тизмеси менен тааныштыралы. Юрий Низовский, Камчыбек Узакбаев, Болотбек Купешов, Захир Кырымсултанов, Наталья Ширбакова, Кулбүбү Ыскакова, Чынара Балтабаева, Эркин Муктаров, Жумабек Тентиев, Болотбек Бегалиев, Муктарбек Айткулов, Бейшенбек Абдырасаков, Жаныбек Кудайбергенов, Александр Яицкий, Куат Мусаев, Юсупхан Юсупханов, Гүлмира Маматкеримова, Кеңешбек Жусупов, Людмила Самойлова, Алмазбек Мамбетказиев, Төлөбек Камчыбеков, Төрөбек Имашев, Эмилбек Абдыкадыров, Виктор Черноморец, Кулболду Исаев, Абдугулу Чотбаев, Виктор Попов, Константин Бескаравайный, Өкмөтбек Алмакүчүков, Раиса Чирикчинова, Валентина Лесниченко, Бейшенбек Ишенов, Геннадий Шилов, Эдуард Цагамонянц. 34 адамдын ичинен жерин кайтарып бергендер да болгон. Алардын бири Улуттук гвардиянын мурдагы башчысы Абдыгул Чотбаев. Анын ошол учурда үйү болгондуктан жерди кайтарып бергени айтылып келет. Лишнее зачем лишнее? Посмотрите, может этим. Депутаттардан бар тең, берген кишилердин бар тең. Үйлөр болчу, квартира болчу, башка жерде жерлери болчу. Анан зачем мне лишнее?
Чотбаевден тышкары бир катар териштирүүлөрдөн кийин Берекет ишканасынын негиздөөчүсү Болотбек Бегалиев да жерден баш тарткан. Мамлекеттик каттоо кызмат аркылуу 25 адамдын чындап жер алганын аныктай алдык. Дагы экөө баш тартып жатат. Калган 7 тилке боюнча каттоо кызматына толук маалымат көрсөтүлгөн эмес. Андыктан алардын жер алганын же кайтарып бергенин так айта албайбыз. Бирок бул окуяны убагында иликтегендер жерден баш тарткандар дээрлик жок экенин айтып жатышат. 34 адамдын көбү ошол учурда шаардык кеңештин депутаты, мэрияда иштеген аткаминерлер болчу. Жер алгандардын арасында 2022 жылы Бишкектин мэри, 2023 жылы Ысык Көл облусунун губернатору болгон Эмилбек Абдыкадыров да бар. Ал Каралаев көчөсүнөн жерге ээ болгон 2004 жылы Бишкектин вице-мэри болчу. Эмнеден улам жалаң ошол шаардык кеңештин депутаттарына, аткаминерлерге берилген дейм да. Ошол шаардык кеңештердин депутаттары ошондой чечим кабыл алганда эсимде жок, просто ошо чечим общий кабыл алынган эсимде. Анда каяка экенин билбей калдым. Жок, кабыл алганда кандай критерий менен берилди эле жерди сиздерге деген суроо жаралып атпайбы? Аны шаардык кеңештин депутаттарынан сураш керек да. Ошол жердеги председатели бар, ким салып чыкты эле, эмне кылды эле, көтөрсөңөр чыгат да ошол. Негизи эми туура эле болгон деп ойлойсузбу эми ошол учурда жер алганыңыздар? Эми сессиянын чечими мэрия үчүн аткарышка туура келет да, сессия чечет да, жердин имуществонун кеңеш чечет да. Сиздер аткарганга мажбур болуп калдыңыздарбы жер алганга? Жок, эми ошондой болуп чечим киргизип ким киргизгенин караш керек да. Сиз азыр Эмилбек Абдыкадыровдун алгачкы жообун уктуңуз. Бул сүйлөшүүдөн кийин мурдагы мэр кайра байланышып Каралаев көчөсүнөн жер албаганын билдирди. Албаппын мен андай участок. Ати токтомдо тизмеңиз жүрбөйбү аты жөнүңүз? Чыгып эле токтом чыккандыр калган эмесмин да. Биз Эмилбек Абдыкадыровдун маалыматынан кийин атайын мамлекеттик каттоо кызматына келип, Каралаев көчөсүндөгү 30тан ашуун жер тилке боюнча документтерди алдык. Расмий документте жердин алгачкы ээси, андан кийин кимге, кайсы жылдар өткөнү так жазылып турат. Ага ылайык Эмилбек Абдыкадыров Каралаев 24 бөлчөк 1 дарегиндеги тилкени 54 токтомдун негизинде 2005 жылы 27 январда өзүнө каттатып, ошол эле жылы 24 февралда алып сатуу келишиминин негизинде башка бирөөгө өткөрүп берген. Мен документтерди бүгүн кадастрдан карасам, сиз жер алган турбайсызбы 2004 жылы? Билбейм, эсимде жок. Алсам эмне болуптур? Жок, сиз көчө алган жокмун деп атпадыңыз беле дейм да? Алган жокмун. Такой не было. Мен билбейм. Кайсы документти карап атсаң билбейм мен. Ошон үчүн айтып атам да. Мына кадастр кызмат, мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча агай. 2004 жылдагы 11 марттын дагы 54 токтомдун негизинде жер алып атасыз. Аны 2005 жылы өзүңүзгө каттап, 27 январда кайра 24 февралда сатып атасыз да? Билбейм, эсимде жок. Такыр эстей албай атасызбы? Такыр эстейм. Көчө алган эмесмин деп айттыңыз эле да, анан ошо эсимде жок деп атпайм, ошо мен албасам керек, аны эсимде жок такыр болсо айтат элем. Сиз бир эстесеңиз бир айтып койбойсузбу? Эми килтегенде жерди алган албаганыңызды унутуп калганыңыз кандай дейм да? Эмне кыласың? Айтып коюп, эмне кыласың сен? Мен маалымат иликтөө даярдап атам, материал даярдап атам. Иликтөө даярдай бер, бере бер. Эмилбек Абдыкадыровго тийген жер тилкеде азыр заңгыраган үй турат. Биз мурдагы мэрдин колундагы документтерди көрүүгө даярбыз. Азырынча расмий органдагы маалыматтар Абдыкадыровдун жер алганын, бат эле кайра сатып жибергенин далилдейт. Жер алгандардын дагы бири жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдырасаков. Ал 2004 жылы шаардык кеңеште депутат болчу. Ошону сурайын деген, бул эми канчалык туура болгон, анткени жалаң депутаттар жер алып алган, эмне логика менен берген дейм да жерди? Жок, какая разница, депутаттын простой киши, по закону положено да, ар бир киши бирден. Конституция боюнча билесиң да, ар бир киши бирден жер алганга болот, 2ден 3дөн болбойт. Аны тиги текшерип көрсөткүчтөрдөнчү. Кимдин Бишкекте үй жайы жок болсо ошолорго берилген. Кээ бирлери үй жайлары барлар аларга берилген эмес. Андан кийин төңкөрүштөрүндө текшерип 1-2-3 үй чыгып калып, по-моему, отменять эткен, по-моему. То ли Чотбаев, то ли ким билем да, 5 жыл болуп жүргөндө эле. Ооба, чындыгында эле ар бир жаран өмүрүндө бир жолу мамлекеттен үй болбосо жер алууга укуктуу. Бирок анын жол жобосу бар. Мисалы, жер кодексинин 33-беренесинде жер участогун берүү кезектүүлүк тартибинде берилет деп жазылып турат. Ушундай эле жобо турак жай кодексинде дагы бар. Жерди кимге бериш керек болчу?
мыйзам боюнча үй жок, жай жок, үйсүз элге бериш керек да. Кезекте тургандарга, ошо кезеги менен. Кезеги чоң да, канча миңдеген кишилер турат. Бирок аларга бербей, анан кийин ушу чоңдорго алар кезекте турган жок да. Алар жөн эле безочередные. Бизде турак жай кодексинде жазылып турат: первоочередные выпускники детских домов и инвалиды, герои Советского Союза деп ушундай бар да. Анан кийин эми мындай карасак, мисалы Щербакова, же Жусупов, же Абдыкадыров инвалид эмес, детский домдон чыккан жаштар эмес, депутаттар. Алар ошол жерди алып, килтеген үйлөрдү салып, кээ бирлер эчтеке салбай жөн эле мындай сатып ийди да. Ошо Ататюрк паркындагы болгон окуя точь-в-точь биякта дагы ошондой болуп атат да. Окшош. Болгону бир жагы жогорку кеңештин депутаттары. Биякта жогорку кеңеш, Дагаева, биякта шаардык кеңеш. Калича Умралиева жетектеген биздин укук уюмунун маалыматына караганда, Каралаев көчөсүнөн жер алган адамдардын бир тобунун өзүнө жакындарына катталган үйү болгон. Алардын арасында транспорт тармагындагы ири компания Ак Жол Тойдун ээси Кеңешбек Жусупов, көп кабаттуу үйлөрдү салган Фрунзенес компаниясынын кожоюну Захир Кырымсултанов да бар. Эмилбек Абдыкадыровдун да үй курган ири компаниясын билебиз. Бекер жер тийгендердин катарында шаардык кеңештин 3 чакырылышынын депутаты, энени жана баланы коргоо улуттук борборун 10 жылдан ашык башкарган Камчыбек Узакбаев да бар. Ким мамлекеттен индивидуальный үй курганга жер албаса, бир жол алганга аркылуу деп. Анан кийин мамлекеттен үй албаса, ошолорду гана списокко киргизип аткан да. Сиздердин ошол учурда депутат болгонуңуздар сиздерге кандайдыр бир артыкчылык берген эмеспи? Мен ойлойм, особый артыкчылык мага берилген жок деп го. Сиз айтып аткан мыйзамда кезеги менен кезекке туруп, андан кийин эгерде кандайдыр бир социалдык жактан аз камсыз үй бүлөлөргө артыкчылык берилет деп айтылат да, анан ошол сиздерге жер берүүдө кезек сакталбай, мындай артыкчылык берилген жокпу деген суроо жаралып атпайбы? Аны мен билбейм, анткени биз арызыбызды бердик. Анан ошол убакта ар бир райондон алар комиссия барып алды да. 2021 жылы Билим берүү министрлигин жетектеген Болотбек Купешов жер тилке тийген 2004 жылы шаардык кеңеште депутат болчу. Кийин Октябрь районунда аким да болуп иштеди. Ал Каралаев көчөсүндөгү жерин 2009 жылы башкага өткөрүп берген. Жок, ошол кеңештен сурады, эмнеге алганымды. Ошол жерде да документ бар. Жок, документти мен алдым, эми шаардык кеңештин курамында сиз да болгонсуз да, анан ошол эмненин негизинде алгансыз дейм? Муктаждыктын негизинде? Эмне муктаждык? Аламидүн дарыясынын жээгинен жер тилке азыркы Кыргыз экономикалык университетин көп жыл башкарган Төлөбек Камчыбековго, курулуш, транспорт жана архитектура университетин жетектеген Жумабек Тентиевке да тийген. Биз 99-дан 2004-кө чейин депутат болдук. Ошо бүтүп аткан убакта алдыгана мени мына сен биринчи чалып атасың деле бир киши сураган эмес, эмне кандай тегүү. Жер алгандардын катарында мурдагы вице-мэр Төрөбек Имашев, Октябрь районунун мурдагы акими Константин Бескаравайный, Ысык көлдөгү Royal Beach, Бишкектеги парк отелге ээлик кылган Өкмөтбек Алмакүчүков да бар. Бул ири коррупциялык схема биргелешкен ошол жергиликтүү ошол кездеги депутаттар, ошол токтомду кабыл алган акимият жана шаардык кеңештин төрагасы, мэр, госрегистрдин башчысы, башкача айтканда ушул ишке түз жана кыйыр иш тиешеси бар жооптуу кызматкерлердин бардыгы ири коррупциялык схеманы түзүп туруп жерди чыгарып кетишкен. Бул дагы бир жолу айтайын, атайын иш тобун түзүп, мына сиздердин илик тобуңуз менен ГКНБ тарабынан, прокуратура тарабынан иш козголуп, иликтелип чыгыш керек. Бул 34 адам, дагы бир жолу айтайын, жергиликтүү бийлик катары өстөрүнө жер чыгарып атканы бул өтө чоң коррупциялык схема жана өтө чоң мыйзам бузуу. Биздин укук уюму Аламидүн суусунун жээгиндеги жер тилке боюнча комиссия түзүлүп, прокуратурада иш козгоонун билдирди. Бирок Октябрь райондук акимияттын бөлүм башчысы Улан Кожалиев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталып, бирок анын аракетинде кылмыштын курамы жок деген
негиз менен акталган. Ошентип бул жер тилки боюнча талашка чекит коюлган. Негизги суроо. Эми бул жерлерди бергенден мамлекет болбосо мэрия эмне пайда көрдү? Эч кандай пайда көргөн жок. Себеби мыйзам боюнча бул жерди застройка кылабыз десе, алар эме аукционго коюш керек болчу да. И мисалы 1-4 сотканы 50 миңден баалап $200,000 сатса болмок да. Тендерде Эң көп акча сунуштаган кишиге. Сунуштаган кишиге. Бирок бул жерлердин баары бекер берилди. Үйсүз байкуш депутаттарга. И бюджетке бир да тыйын түшкөн жок. Андан кийин мына биз ошол жанагы суунун жээгинде турабыз. Бул Каралаев көчөсү тетиги магистралга чейин барат. Жээгинин баарында азыр кафе, эс алуу жайы, өйдөрүктө мончо бар, ар кандай кийин берилдиби ушул жерден кийин? Кийин. Көп кабаттуу үйлөр да тура баштады. Мына биздин маңдайыбызда Алар турат азыр. булардан кийин. Биздин колдогу документтерге караганда 2004-жылы жер алган 30тан ашуун адамдын 80-90% кайра сатып жиберишкен. Бир бөлүгү ошол жылдары эле сатса, калгандары кийин башкага өткөрүп берген. Азыр ал жерде жашап жаткандардын көбү жерди чыгарып алган депутаттарга тиешеси жок экенин айтышат. Жалаң эле сатып алгандарбы же 2004? Жаңы эле келдик. Буквально аз эле ай болду көчүп келгенибизге. Былтыр сатып алганбыз жайында, июнда. Стройкага утуна бүтүп калдык уже. Бардыңарда кызыл тикет бар документ беришкен, э? Да, все документы есть. Анча албайт болчубуз да. Еще жизнь дорого. Биякта көп эле ошондойбу? Сатып алгандар, э? Алгачкы алгандар берилип жок десе. Бишкектин 4 районунун администрациясында жерге муктаж адамдардын тизмеси бар. Алар дагы мамлекеттен үй, болбосо үй салууга жер алуу укугун пайдалангысы келет. Бирок кезекке турган миңдеген адамдар ондогон жылдар бою жер ала албай келишет. Ошол эле маалда Жогорку Кеңештин депутаттары мамлекеттик деңгээлдеги аткаминерлер Ататүрк паркынан жер алса, шаардын депутаттары, кызмат адамдары Аламүдүн суусунун жээгин бөлүп алышкан. Бывает захват двух типов. Когда кто-то приходит, бирөө келип, жерди басып алат да, отуруп алат. Бир фундаментти жазап коюп. А экинчи захват мыйзамдын түрүндө токтом чыгарат, комиссия иштейт, анан кийин изилдейт. Калп эле да, калп эле. Имитация. Имитация бурной деятельности кылып, анан кийин жерди берилет. Анан кийин булар бизде кызыл китеп бар, парк Ататүрктө эле ошол. Бизде кызыл китеп бар, бизде баары мыйзам негизинде берилген дегендер унчукпай эле коюшсун. 78-беренени жер кодексин окуп, анан кийин ойлонушсун. Эмне деп турат эми ал 78-берене? Земли общего пользования не предоставляются в аренду только в исключительных случаях на 5 лет. Исключительный случай кандай? Бул 5 жылга берилдиби? Биз 2004-жылдагы 54-токтом анын негизинде берилип кеткен жер тилки боюнча мэрияга кайрылдык. Анткени Бишкек шаарынын жетекчилиги Ататүрк паркындагы үйлөр боюнча маселе көтөрүп, аны бузууга саясий эрки жете турганын айтып келет. Андыктан бизге мэриянын Каралаев көчөсүндөгү жер боюнча позициясы да кызык болду. Бирок шаар жетекчилиги жооп берүүгө макул болгон жок. Ал эми Октябрь районунун акими Жаныбек Орозалиев бул маселе боюнча архивге кайрылуу жөнөткөнүн, анын жообу келе электигин билдирди. Анан ошол бул бизге чын эле бул ачык айтканда проблема. Элдер очередьте турат, бирок Бишкекте жер жок да. Эми элестетиңиздер, Бишкек уже мындай баягыдай эмес да, резиновый эмес да, мындай чөйрөк. Очередь бар, бирок жер жок. Жанагы жер алуу укугун пайдаланууда айрым шаардын деңгээлиндеги жетекчилерге, депутаттарга артыкчылык берилген деп ойлойсузбу? Ошол учурдабы? Мен азыр ал документти карабай, дагы бир жолу айтайын Айбек, ал документти карап туруп, көрбөй туруп мен сизге андай нерседен айткандан алысмын. Жок, кадимкидей эле токтом. Ошо токтомдун негизинде эле аякта тизме турат 34 адамдын. Ошонун негизинде эле жер алып атышат да. Эч кандай эми ошону жерди ушул учурда берип атканда, ошол берип аткан чечим жасап аткан адамдар деле бирдемкеге таянып туруп жасап берди да. Мисалы баланчанын негизинде мен айтып атпайм, ал мен токтом. Ошо жалаң депутат жетекчилер болуп калгандан улам жана артыкчылык берилген эмеспи деген суроо жаралып атпайбы? Аны мен ал суроого ошол учурдагы берген адамдар жооп бербесе, мен алардын баягы баланчага берип, баланчага тартыптыр деп айткандан алысмын. Ошо тизмектин башында биринчи жетимдер турат. Көрөр багары жок,
жетимдер үйүнөн биринчи кезекте ошолор турат. Анан ата мекендик согуштун катышуучулары турат. Жесирлер турат. Жана жалгыз бой энелер өзүнүн иерархиясы бар да. Мыйзамда ошондой так жазылган. Жер бошоп калабы муниципалитетте, батир бошоп калабы мисалы муниципалитетте, ошолордун баардыгы тизмектеп туруп комиссия менен биринчи ошо тизмекке берилиш керек. Жанагы депутаттар алганда ошол тизме жанагы иерархия сакталганбы? Жок да, мына мен ошону айтып атпаймынбы? Биринчиден ошол мыйзам, ал жерде бир нече мыйзам көргөзүлгөн, ошол мыйзамдарды одоно бузуу менен. Экинчиден охранная зона деп коет. Аламүдүн суунун жээги атайын 100 метр. Охранная зона деп коет. Ошол жерге чейин кирип барып, ал мыйзамды бузуп, андан тышкары жанандай бак, парктардын алар өзүнчө мыйзам менен ошондой мыйзамдарды одоно бузуу менен коррупциялык схеманы, ири коррупциялык схеманы түзүү менен, себеби бул жерде жалгыз эле депутаттар эмес. Ошол эле сот, прокуратурада иштеген, госрегистрде иштеген, анан комиссия бар. Ошолордун баардыгы ошо мыйзамдарды билип туруп, одоно бузуп, токтомдорду чыгарып, бекитип, жерди бөлүп, анан каттоодон өткүзүп атат. Биз жогоруда кабарлагандай 54-токтомдогу тизмеге илинген депутаттардын көбү бекер алган жерин ичак эле сатып жиберишкен. Бул иликтөөдө Каралаев көчөсүндөгү жер тилкеним, үйлөрдү кийин сатып алгандар боюнча сөз кылган жокпуз. Биз 2004-жылы шаардык кеңештин 34 депутаты кандай жол менен Аламүдүн суусунун жээгин ичара бөлүп алганын көрсөтүп бердик. Алардын айрымдары мыйзамда көрсөтүлгөн мамлекеттен жер алуу укугун колдонгонун айтып жооп беришти. Ошол эле учурда бул укукту миңдеген үйгө, жерге муктаждар колдоно албай келишет. Бир мыйзам, эки башка мамиле.